Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İmam Bukhari, Muslim sahihlerinde gelet. Anas ibn Malik sahaba radıyallahu anhu aytat. Allah'tın paygamberi daima mınday dep aytıp жүрчү. Allahumma inni a'udu bika minel aczi vel kesel. O Allah'ım meni alsızlıktan, jana жалкоолуктан, vel jubni korkoktuktan, vel harami ulgaygan кезде алжып калуудан, wa a'udu bika min fitnetil mahya vel mamat. Dünyönün jana ölümdün azgırgınan, sınoosundan, wa a'udu bika min adabil qabr, jana kabır azabынан сактай көр деп дуа кылып айтып жүрчү эле дейт. Бир эле эмес, жашоосунда көп айтып жүрчү эле дейт. Ушул дуада 7 нерседен сактануу бар. Алсыздык, жалкоолук, коркоктук, алжып калуудан, алдан күчтөн тайып, бирөөлөгө муктаж болуп калуу, жаш улгайган кезде, жана бул дүйнөдөгү азгыркынайынан, ыймандан ажырап калуу, жана өлгөндө жаны чыгарда, же болбосо кабырга киргенде, жана кабыр азабынан 7 нерседен сактануу. Ар бирибиз түшүнүп, жаттап, дайыма айтып жүрөйлү. Сактануу деген Аллах Тааламдан жардам суроо. Бир нерседен сак болуу, же андан кутулуу, Аллах Тааламга бет алып, жүз буруп, андан жардам, ийгилик, жеңиш, корккон нерседен алыс болууга, ал нерсеге түшүп калбоого, ошол нерсеге душар болуп калбоого сактануу дегенди билдирет. Аллахумма инни ауду деп көп келет го, мисалы ауду биллахи минеш шайтанир ражим десе, Аллахтын ырайымынан айдалган шайтандан сакта деген. Ауз деген сөз мааниси сактануу. Сактануу эки түрү бар. Бири макталган, Аллах Таалам жакшы көрөт ушундайды кулунан. Аллах Тааламдан сурануу. Мисалы башка нерселерден корксоңуз, андан качасыз. Ал эми Аллахтан корксоңуз, Аллахка жүз буруп, Аллахка бет аласыз. Аябай макталган, жакшы көрүлгөн ибадат. Жүрөктөгү болгон коркуу, бет алуу деген тек гана жалгыз Аллахтыкка гана арналыш керек. Себеби бул ибадат, жүрөк ибадаттарынан болуп саналат. Ал эми экинчиси бар, бул аябай жаман нерсе. Аллах Таалам жек көрөт, жаман көрөт. Адам баласы ошондой коркууга түшүп калса, ошентип сактана турган болсо, мындай Аллах сактасын ширкке алып барат. Бул жүрөктү Аллахтан башка нерсеге байлоо. Аллахтан башка нерседен коркуу. Аллахтан башка нерсеге муктаж болуп, ошол нерседен мени сактап берчи деп сурануу. Мисалы кээ бирлер жанагынтип кудукка, мазарларга, кабырларга, пайгамбарлардын мүрдөлөрүнө деп күмбөстөргө барып суранат. Бала бер, же башымда балени көтөр, кыйынчылыкта мени арылт деген сыяктуу. Мунун бардыгы жаман нерсе. Аллах Таалам Жин сүрөсүндө 6-аятында айтат: "Ва аннаху кана риджалун минал инси яудуна бириджалим минал джинни фазадухум рахака." Ушундай адамдар бар эле. Алар адамдардан болгон жана жиндерден болгондордон жардам суранчу эле дейт. Жардам дегени коргоон сураган. Баланчадан сактап бер, тигинчеден сактап бер деп. Кээ бирлер жолдо баратса бир өрөөн, бир сайыларга ийинжеле келгенде ош кыйкырып, ош жиндердин атын атап, ай баланча жин мени сакта, урпагымды сакта, кырсык баледен алыс кыл деп сактанган. Аллах сактасын. Аллах Таалам берди жооп берип, аларды сынга алып айыптап атат. Фазадухум рахака. Ошол сөздөрдү айтканда алар кайра жүрөктөрүнө коркунуч келчү эле дейт. Мындай чыкна пайда бербейт, буну менен ыйманыңды жейсиң, жашооңду жейсиң, кор болосуң. Элестетиңиз, пайда бербеген Аллахтын каары түшө турган менден гана сурагыла, махлукаттардан сурагыла, жүрөгүңөрдү мага гана байлагыла десек, кээ бирлер мончокко байлайт, кээ бирлер тумарга байлайт, кээ бирлер дагы бир ыйык жерлер деп жол артып, ошол нерселерге байлап, береке сурап, жакшылык сурап адашат. Бардык нерсе жалгыз Аллах Тааламдан сураныш керек. Дарият сүрөсүндө Аллах Таалам фафирру илалло деген, качкыла деген. Каяка качкыла? Бет алгыла, жүз бургула, качкыла кимге? Аллах Тааламдын өзүнө качкылайт. Жашооңузда кандай абал болбосун билиңиз, тууганым. Бүт жакшылык, чоңгулу, ортосу кичинен бүт Аллахтын колунда. Эч бир адам Аллахтан коргон сурап, Аллах уруксат бермейинче сизге зыян бере албайт. Жини болобу, адам болобу, ким болбосун. Бүй бакчыларга барып, сен ооруң күчтүү экен, кой алып кел, анан торпок алып кел, ошого ударам, баланча деген төлгөчү бар экен, же бир бакшы бар экен, ал мага зыян берип коет десе, же мени билип коет ички сезимдерим деп, андан коркуп, ушунун бардыгы кор жашоо, Аллах Таалам жакпаган нерсе. Жүрөгүңүздү Аллахка байлаңыз, Аллахтан коркуңуз, Аллахка бет алыңыз.
Эми бул дуада 7 нерсе деп айтпадыкпы? Ошонун биринчисинде эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: Аллахума инни аулу бика минал аджз. О Аллахым, мени аджз деген алсыздыктан сакта дейт. Бул алсыздык деген эмне десе, мунун карама каршылыгы кудуреттүүлүк. Бир нерсени көрүп турасыз, пайдалуу, жашооңузга пайдалуу, ошол сиздин ийгилигиңиз, билесиз, бирок алыңыз жетпейт, күч жетпейт. Кечигүү ошол нерседен. Алсыздыктын айынан кургала бересиз, Аллах сактасын. Ушул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанган. Мисал, канча адамдар билет, эрте менен эрте туруп, күн чыкканча берекелүү учур, бул учурда ырыскы жайт, күнүң берекелүү өтөт, билет барды. Эркектер багымдатты, мечиттен окуш керек, сообу чоң. Канча адамдар билет, намаз эмне окубай жүрөсүң тууган бизе? Ой, намаз сонунда, бул сонун жашоодо намаз менен бир ооздон айтышат мусулман адамдар. Эч ким айтпайт намаз жаман деп, бирок аткарбайт. Же аткара албайт, же болбосо ушинтип алсыздыктын айынан кечигип жүрө берет. Тоскоолдуктары бар. Ошо жүрөгүндө, денесинде, денеси ылайык келбейт, же чыгына албайт, бирок танбайт, жаман дебейт. Бул оору, кайсы бир деңгээлде оору. Адам мындай акылга сыйбайт, таң калыштуу. Өзү билип атат, бул жакшы нерсе, сонун нерсе, ийгилик, келечек, жакшылык дейт, бирок аткарбайт. Мисалы, багымдат намазы кандай сонун деп кечинде жатат, бирок эртең менен турса күн чыгып калган болот, же тура албайт. Ушул сыяктуу. Ушул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанган. Көрдүңүздөрбү? Адамдар азыркы күндө ийгиликке жетүүдө, жакшылыкта жүрөйүн дегенде экиге бөлүнүп калды. Бир топ адамдар бар. Алар ийгиликти, умтулууну, жакшылыкты бүттүгүн өзүнүн күчүнө, эмгегине, маңдай терине, өзүнө гана байлайт. Дуаларды жаттап, Аллахка жалынып жалбаруу деген жүрөктө бош, ийгиликсиз адамдар. Бүгүн бир нерсени аткарып аткандай болот, бирок көпкө узабайт. Экинчи топ адамдар бар. Мен жүрөккө байладым, Аллахка таяндым деп коет, бирок себептерин аткарбайт. Бул дагы туура эмес. А биз ийгиликке жетебиз, жакшылыкта болобуз десек, эки нерсенин ортосунда бололу. Жүрөгүбүздү Аллахка байлап, дуа кылып, жана себептерин аткаруу. Ушул нерсени унутпаңыздар. Кандай дуа кылалы, суранабыз, амал кылабыз, аракет кылабыз, эриш аркага жүрүш керек. Аллах ийгилик бербесе, мен аткара албайм деп. Бирок себептерин аткарасыз. Аджиз деген маанини түшүнүңүздөр да, билип туруп, ошону чыгынат, бирок аткара албайт. Алсыздык, тоскоолдуктары бар. Аллах сактасын. Ушул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай сактанган, Аллах Тааламдан жардам сураган, ушундай кылып койбо деп. Анан айтып атат, "Вал касал" деди. Кийинкисинде жалкоолук деп атады. Жалкоолук деген эмне десе, бул напсиге оор келет. Бир жакшы амалды көрүп турат, бул жакшы дейт. Анын напсисине, жанына оор келет. Мунун тигиден ачыстан айырмасы эмне десе, бул жалкоолук менен тиги алсыздыктын айынан аткара албай калган айырмасы, жалкоолукта кудурети жетип турат. Болгондо ал адам чарчоого шылтайт, же болбосо рахатты жакшыраак көрөт, мындай эс алууну. Турат эртемен, бирок уйкуну жакшы көрөт да кайра уктап алат. Анан мунун артынан, жалкоолуктун артынан эмне пайда болот? Напси алсырап калат. Напси алсырайт да, анан ушул адатка айланат. Алымдар айткан, жалкоолук менен алсыздык булар эгистей бир тууган деген. Жалкоолуктун айынан алсыздык келет. Жалкоолуктун айынан адат келет. Ошол адатка айланат, Аллах сактасын. Кийин жакшы амалдарды, намаз окуу тоодой болуп калышы мүмкүн. Эртең мененки кечки зикирди тоодой оор болуп калат. Бул иш жакшы экен, сонун экен билип деле адам кээде өзүнө да күйбөй коет. Кереги жок ал адамга. Карызга батып, иште десе иштебейт. Ай, муну менен эртең өлүп каласың. Өлүп калсаң, Аллахтын алдында чоң жоопко тартыласың. Бул эмне экен? Билип турат, бирок аткарбайт. Касал, аджиз бар. Акыры барып, денелери, мүчөлөрү, жүрөгү отуруп, оор болуп калат. Керек болсо өзүнө күйбөйт. Канча деген адамдар жалкоолуктун айынан башын жазыттан көтөрбөй түшкө чейин уктагандар бар. Арактан баш чыкпай адат болуп калгандар бар. Эркек болуп туруп жалкоолук, аялдар бар жалкоо. Бул дуаны көп айтышыбыз керек. Жалкоолукка чакыра турган, үндөй турган нерселер жашообузда азыр көп. Телефонду бир чукулап койсоң, жарым саат кантип өткөнүн билбей каласың. Канча деген моюнубузда милдеттер аткарылбай калат. Көп дуа кылып, анан себептерди аткарып, ар бир ишти өзүнүн убагында аткара берсе келет. Бул дене, напсинин адаты ушундай. А эгер иш топтоло берсе, акыры барып оор келип калат дагы, алсыздык келет. Каралбай атам дейт. Анан барып жалкоолук келет. Билип туруп деле аткарбай коет. Коркунуч эмне билесиздер? Мунун коркунучунан ушул эки нерсе адамдын бактылуулуктан тосот. Өзүн бактсыздыкка алып барат. Өзүнө пайдалуу болгон нерселерге чыгынбайт, умтулбайт.
аракет кылбайт. Эгерде адамдардын бүгүнкү күндө абалын карасаң дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берип койгон канча ийгиликтин булактары бар. Канча жакшылыктын эшиктерин ачып берип көргөзүп койду. Тек гана сенден окуп, үйрөнүп, билип, амал кылып аткарыш гана калды. Сен бир чуда күтпө, алмабыш оозума түш деп. Сен билбесең, аракет кылбасаң, Аллахтан суранбасаң, жүрөгүңдү байлабасаң, эмне келет? Алсыздык келет, жалкоолук келет. Анан барып эле наалымай башталат. Эч нерсе жок, анан баласына шылтайт, бир тууганына шылтайт, ата-энесине шылтайт, аялына шылтайт, мамлекетине шылтайт, жерине шылтайт, бийлик ээлерине шылтайт, өзү аппак. Бүттүгүнө башка бирөөлөр себеп, ийгиликсиз болгонуна. Дагы бир коркунучтуу нерсе бул. Муну барып кээ бирөө Кудайга шылтап коет. Эми ушул экен деп мен тобокел кылдым деп алсыздыгын, жалкоолугун кээде тобокелге шылтап коет. Эми Аллах жазган болот экен да тагдыр. Эми эмне кылайын? Бул тобокелдик эмес. Тобокел дегендин айырмасы бул нерсе. Тобокелде адам жүрөгүн Аллахка байлайт, бекем байлайт. Ибадат деп түшүнөт. Якын менен Аллахка бет алат, ошону жүрөгүн менен бекем Аллахка таянат. Анан башына келген кыйынчылыктарга сабыр кылат, жакшылыгына шүгүр кылат, тагдырына ыраазы болот. Анан себептерди аткарат. Себептерди аткарып атат. Тигиде каякта себеп жалкоолукта, алсыздыкта каякта себепти аткарды. Ошентип кээ бирөө чаташтырат. Бул тобокел деген бул жакшы сыпат, Аллах жакшы көрөт. Бирок тобокел, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, төбөңдү байла, анан кийин тобокел кыл Аллах тааламга. Согушка чыкканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайдымгыдей колунда жаасы, кылычы, башында темирден зоот деп коебу, калканы болгон. Анан Аллахтан дуа кылып согушка чыккан. А мен тобокел кылдым деп себептерин албай коюу тобокел эмес. Бүгүнкүлөр жана шалакылык кылып бош чытап койгондор, бул тобокелдик эмес. Ооба, себепке гана жүрөктү байлабайсыз. Ошол себепке ийгилик бере турган Аллахка жүрөктү байлайсыз да, себептерди аткара бересиз. Мына ийгиликтүү болом, алым болом десеңиз, китеп окуйсуз, илим аласыз. Ырыскыңызды көбөйтөйүн десеңиз, иштарман болосуз. Жалкоолуктан алыс болосуз. Бактылуу болом десеңиз, жүрөгүңүздү Аллахка байлап, себептерди аткарасыз. Үчүнчү суранганы жубун деди. Улубек менен жубун. Жубун деген бул коркоктук, мунун карама каршысы батырлык. Батыр болуу, эрктүү болуу, тайманбоо бул жакшы сыпат. Ошонун карама каршылыгы коркоктук. Каруудан коркуп кечигет. Мунун артынан келип алсыздык келет. Дагы карасаңыздар бири-бирине байланган. Жүрөктөгү алсыздык, нафсидеги коркуу. Бул келип адамдар эмне дейт? Муну кылсам мен сөзгө калам. Өзүндөгү бир ийгиликке бара турган жолду билип турса дагы, адамдардын көзүн карап коркот. Анан мунун артынан эмне болуп калат деп коркот. Ушул коркуусу көп жакшылыктардан тосот. Аллахтын буйругун аткаруудан тосот. Колунда бар адам зекет садак берейин десе, кедей болуп калсам, акчам азайып калсам эмне болот деп коркот. Ушундай коркууну Аллах таалам туура эмес деген. Тыйган муну. Аллах таалам Куранда айтат, Алимран сүрө 180-аятында, кээ бир адамдар өздөрү сараң болушат. Аллах берип койгон нерсеге сараңдык кылып, Аллахтын жакшылыктарынан бөлүп бербейт. Балким Аллах берген нерселерди алар өзүнө жакшылык деп ойлоп алган дейт. Жок, бул аларга жамандык дейт. Эгерде ошол нерседен бөлүп бербесе, Аллах берген жакшылыкты башкалар менен бөлүшпөсө, ал башына жакшылык эмес, ал бале, жамандык дейт. Кыямат кайымда аларды үтүктөлөт, ошо сараңдык кылган үчүн дейт. Ошондой эле алымдар айтат, коркоктук менен сараңдык бир тууган дейт. Бул дагы эгистей. Экөө жакын жүрөт. Коркок болгондо адам сараң болот. Ал эми ихсан кылуу деген менен адамдын жүрөгү кубатталат. Жакшылык кылуу менен көкүрөгү кенейет, жакшылыкты алып келет, жамандыктан түртөт садака. Ал эми мунун карама каршы коркоктук кылса, жүрөгү тарыйт, напсиси алсырайт. Дагы мындай жакшыраак түшүнүп алам десеңиз, коркоктук эмнеге алып барат десе, акыры барып жакшылык ишти таштап салат корккондугунан. Ал эми сараңдык болсо, Аллах берген ырыскыны бөлүшүү, ошону башкаларга берүүдөн тыят, таштап салат. Кээ бирлер мейли жакшылык дегенде туугандар акчага эле байланган эмес, бирөөгө жылмайып коюу дагы жакшылык, үйрөтүп бөлүшүп коюу бул дагы жакшылык, берешендик. Бирок адамда коркоктук болсо, сараңдык болсо, ушул жакшылыктарды тосот. Төртүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанган нерсе, харам деген адамдын өмүрү улгайган учурда. Кээ бир адам 40-та, кээ бир 50-де, 60-та, 70 келгенде денелери алсырап, Аллах сактасын. Бүгүнкү күндө канча деген оорулар пайда болот. Инфаркт бар, инсульту бар. Кээ бирлери акылы туруп картайганда акылдан айнып калат. Ал адамдан туугандары жадайт, сүйлөгөн сөзү жакындарын чучугуна жеткизип сүйлөп, оозунан жакшы сөз чыкпайт.
алжып калган, өзү да чарчайт, башка бирөөнү да чарчатат. Ушундай өмүрдөн абалга жетип калуудан. Ушундай өмүрдөн сактанган. Ауду бика мин ан урадда иле ардал умур деп. Анан бунун жаман жери мындай курак келгенде же ибадат кыла албайт. Жашоосу бар болуп өлүктөй жашайт. Денелери бар, бүт өлүк. Жүрөгү бар, өлүк. Же башкаларга пайда бербейт, же өзүнө пайда бербейт. Зыяндан башка пайда жок. Ушундай өмүрдөн сактанган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, адамдардын эң жакшысы өмүрү узак болуп, амалы чырайлуу болгону. Ал эми адамдардын эң жаманы өмүрү узак болуп, амалы жаман болгону деген. Мисалы, айылдарда кээ бирлер 60-70-ке келип калса, дагы деле карт ойноп, арактан баш чыкпай, оозунан жакшы сөз чыкпай, жаштарга акыл насаатын бербей, ошентип төрдү булгап жүргөндөр канча андайлар. Аллах сактасын ушундай өмүрдөн. Же өзүнө күйбөйт. Канча деген адамдар ошондой куракка келип калып, же ибадаттан жок, же амалдан жок. Ушул нерседе бир сыр бар. Ар бирөөбүз каалайбыз, эртеби кечпи ушул куракка жетебиз. Ошол кезде акыл десе акыл, сөз десе сөз, ибадат десе ибадат, дене десе денем. Сыйым менен өлөйүнчү бул дүйнөдө. Эч кимге кор болбоюн, жакшынакай өтөйүн. Карысам дагы акылым ордунда, сөзүм ордунда, денем саламатта болсун десеңиз, бир-эки сыр менен бөлүшөйүн туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тирмизиде келген сохих хадис, Шейх Албани сохих деген. Ал хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Ихфадиллаха яхфадук" деген. Сен Аллах Тааламды сактагын, Аллах Таалам сени сактайт деген. Бул деген эмне десе, жашыңда азыр мына акылың ордунда, денең ордунда, мүмкүнчүлүгүң бар. Ушундай кезде Аллахтын буйруктарын сактасаң, буйругун аткарып тыйганын тыйылсаң, Аллах Таалам сени эртең ушундай күн келгенде сени сактайт. Карлыгыңда сактайт, жашооңдо сактайт. Жашынакай өлүм менен өлөсүң бул дүйнөдө. Эч кимге кор болбойсуң деген сөз. Эмнеге? Себеби Аллах Таалам сени сактап атат. Азыркы ден соолугуң бар кезде, мүмкүнчүлүгүң бар кезде, ибадатыңа бекем, Аллах буйруган буйруктарды аткаруудасың, тыйгандардан тыйылуудасың. Мындай адамдар карыса да дөөлөттүү болот, барктуу болот, берекелүү болот. Эч кимге муктаж болбойт, жалгыз Аллахтан башка. Сый менен өтүп кетет бул дүйнөдөн. Ошондой эле алжып калып, жана өйдө төмөн сүйлөгөндөрдөн алыс болом десеңиз, Абдул Малик ибн Майерден келген. Акыл ордунда болот, сүйлөгөн сөзү ордунда болот, алжыбайт Кур'ан окуп жүргөн адам. Ман кара ал Кур'ан лам яхриф деп да келет. Шабиден. Кимде ким Кур'ан окуп жүргөн болсо, мээси айнабайт дейт чокта. Анан эле мээси айнып, акыл ордунда болбогондо эле анан молдо, солдого издеп жүрүшөт. Картайып калганда бакша ата-энесин алып барып, баланча окутуш керек, тигинче окутуш керек деп. Ошондой күн башыбызга келбесин десе, азыртан баштап өзүңүзгө кам көрүңүз. Өзүңүзгө өзүңүз күйбөгөндө сизге эч ким күйбөйт. Адам биринчи өзүнө күйүш керек. Анан өзүңдү карасаң, анан өзүңдө жакшылыктан башка бирөө бөлүшөсүң. Жаңылбасам имам Куртубиби кайсы бир алым 95ке чыкса да чарбактардан жаш баладай секирип өткөнүн көрөт. Аны көрүп сурайт да таң калып, 100ге келип калдыңыз, дагы деле келбет бүт ордунда. Сыр эмне десе, биз жаш кезекте Аллахтын амирлерин сактадык, буйруктарын. Эми картайганда Аллах Таалам биздин ден соолукту сактап берип атат. Жаш кезекте ичкени арак, сүйлөгөнү ушак түшүнүп жаштыктан өтүп кеткен адамдар картайбай турсун, келип картайбай эле 40ка келип алжып калат, 50ге келип алжыйт. Алжы дегенде ойлоп калбаңыздар, жин эле болуп калат деген сөз эмес бул. Мисалы 60ка келип деле дагы деле өзүнө кам көрбөйт, дагы деле намазы жок. 5-чи акырында сактанганы кабыр азабынан. Кабыр азабынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда аябай көп сактанган. Өзү да айткан: "Эй адамдар, кабыр азабынан сактангыла. Чындыгында кабыр азабы бул чындык, акыйкат" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп эскерткен. Кабыр азабына ишенбегендер, акыретке ишенбегендер, булар кабыр азабында кыямат кайымга чейин азапталышат. Аллах Таалам Куранда айтат: "Ан-нару юрадуна алейха гудува ва ашия". Аларга тозок, от эрте менен кечинде лабылдап тийип турат деген. Тафсиринде кабырларында деп келди. Ал эми кыямат кайым келгенде анан тозокко киргизет деген. Ал эми момун мусулмандар кабыр азабындагы абалы күнөөсүнө жараша азапталат деп келет. Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрүн биринде өтүп баратып, эки адамдын азапталып атканын көрөт. Ал жерге чыбык сайып коет. Ошол чыбык өнүп кургаганча пайдасын берип турат деген. Азабын алсыратат деген. Бири болсо зарасынан сактанган эмес десе, экинчиси ушак кылып жүргөн адам дейт. Аллах сактасын. Кабырга да азапка дуушар болуштун эң чоң себептеринин бири дагы намазы жок барып калуу, анан ушак тили менен адамдарды ушактоо. Ушул дагы саллаллаху алейхи вассалам хадисте ачык айтты. Тилди тыйыш керек.
мен анын бетине деле айтам деп айтып берген. Ал бетине айтасызбы, артынан айтасызбы, ал адамга жакпай турган нерсе, ал ушак бойдон кала берет, өкүм өзгөрбөйт. Андан кийин 6-7-синде акырында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеден сактанды? Ауду бика мин фитнатил махья вал мамат. О Аллахым, мени бул дүйнөдөгү жашоодогу азгырыктан сакта жана өлүмдүн азгырыгынан сакта деп, сыноосунан сакта dedi. Чоң алым Ибн Дакыйк мындай деп түшүндүрөт. Жашоодогу азгырыктар, фитналар, бул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактангандагы сөздүн мааниси адам жашап турган кезиндеги дүйнөдөгү азгырыктар жана шахваттар. Негизи эле азгырык эки түрлүү болот. Бири шубхат дейт. Шубхат бул маалымат жактан. Мээси айнып калат, кулагы менен угу берет музыканы, көзү менен ар кандай туш келдин көрө берет. Анан ошентип мээсине кирет, ал жүрөгүнө кирет дагы, мээси, жүрөгү бузулат дагы, тетир сүйлөп, жакшылыкка бет албай, жамандыкка жол артып, отко айтса бокко качып калган адамдар болот. Себеби анын информационный ууланып калган адам. Туш келдин угу берет, туш келдин көрө берет. Ар бир нерсе кулак сала берет. Вирус кирип кетет. Экинчи азгырык бар, шахават. Бул шахаватка эмне кирет? Курсагы, анан эки бутун ортосу, жыныстык мүчөсү. Ал арамбы, адалбы кызыктырбайт. Курсагын эптеп той кылыш керек, эс алдырыш керек денесин. Ошентип эс алууну эле издей берет. Ай жашадың, келдиң, эс алыш керек деп. Кумарын кандырыш керек. Намаз каза болуп атабы, иши жок. Курсагын той кылыш керек, адал болуп атабы, иши жок. Кумарын кандырыш керек, иши жок. Ал никеси барбы, жокпу, алаксытасын. Ушундай жол менен ошентип отуруп жашоодо азгырылып балеге түшөт. Тапкан акчасы адалбы, арамбы, иши жок. Эптеп тапса болду, ачка калбаш керек. Ачка да калбайт, көйрөк табыш керек. Көйрөк табам деп арамдарга түшө берет. Дүйнөдөгү тирилей туруп азгырыкта ушул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанган. Ал эми өлүмдүн фитнасы деген, бул туугандар, өлүмдүн фитнасы жаны чыгар дагы. Ушунча амал кылып келип туруп, кээ бир адамдар канча жыл намаз окуп келет дагы, бир жыл калганда намазын таштап, аракка өтүп кеткен кезде өлүп калышат. Канча жакшылыкта жүрүп келип, кээ бирлер жашоосунун акырында бузулуп кетет. Динин таштап капыр болуп кетет. Бул өлүмдүн фитнасы деген ошол. Же жаны чыгып атканда, же болбосо кээ бир алымдар бул кабырга да тиешелүү, кабырдын башкы этаптары деп айтат. Бирок бул жашоодо кайсы нерсе менен жүрөгү сиңирилген болсо, кулагы, көзү, гамы, ою, пикири, санасы, көп нерсеси эмнеде жүргөн болсо, ошо өлгөндө деле ошол нерсе менен кетет акыркы жашоосу. Анан шайтан аракет кылат адамды. Ошо акыркы жаны чыгып атканда капыр болуп өлүп кетсе экен, ушунча кылып келген амалы жуулуп кетсе экен деп аракет кылып, ар кандай ойлорду салып, керек болсо шек салдырып, ушунча амал кылып, акыретиң жок болуп калса эмне болот деп. Мына азыр канча адамдар туура эмес немелер сүйлөп баштап атат, чыгып атат акырын. Бул дин арабтардын дини экен, анан биздин дин эмес экен го, мындай тигиндей деп. Сөзүмдүн аягында имам Ахмадтын бир окуясы менен сабак бүтүрөм. Шайтан адамдын өлөр алдында катуу адамды азгырат. Күндөрдүн биринде имам Ахмад төшөк өлүмдө жатканда баласы жанында турат. Анан айтат атасына: "О атаке, келмени айтыңыз, ла иляха илlalloh" деп. Ал болсо жок азыр деп коет. Жок деп таң калат. Ата бул эмне деген, кандай деп, чоң алым киши да. Андан кийин өзүнө келип, ошо өлөр алдында айтып турат: "Азыр менин башымда шайтан турду. Анан айтты" дейт. "Эй Ахмад, сен уттуң, сен жеңдиң" деп айтты. "Мен жок али деп айттым" дейт. "Өлгөнгө чейин мен жеңе элекмин" деп айттым дейт. Бул деген максаты шайтан баягы сен кыйынсың, сен ибадаттын баарын кылып аткарып койдуң, сен бейишке киресиң, сен кирбесең ким кирет деп, ал адамдын жүрөгүнө текебердикти, өзүнө чоң баа берүүнү, мындай уверенностьты салайын деди. Бул нерсе билесиз, адам курuyт мындай кылып, өзүнө өйдө көрүү, өзүнө өзү бейишти гарантиялоо алуу. Бул дагы фитна, адамга текеберлик келип, ужуп, өзүнө таң калып, анан акыры барып куруп кетет. Ошондо өлүп атса да шайтан келип ушинтип пикир берип атат дейт. Ахмад, сен кирбесең ким кирет бейишке? Сенден кыйын аткам ким бар өзү деп. Сен жеңдиң, болду, уверенне бекем боло бер. Ишене берсе жок деп, андай эмес деп айтып атат. Баласы айтып койгон да, келме айтыңыз сизе. Ошол экөөнүн сөзү дал келип калган, баласы таң калып атат да. Мен келме айтыңыз десем, тиги жок десе, бул кандай болот, атам эмнеге келме айтпай атат деп таң калган да. Ушу жети нерседен сактанып жүрөлү туугандар. Жети өтө орчундуу нерсеге чалдыгып, душар болуп,